Assalamu alaikum agayın. Azır negizki temаны kıska aytуудан burada aragaysından azastan değilim. Mına geçe geldik biz Türkiye'de Sezai Karakoç degen akındın geçesine formuna varıp geldik. Hem Türkiye'den algan tasirlerdi men jönöttüm. Mına Jeken Amerius'ke çıktı. Negisi abdan mına Türk elinin poeziyanı, adabiyatı sıylaganı, mamleketin göğül bölgönü men abdan tolkundattı. Çındığında atağının görü dedim men dele esirtin oğanda bizge kanday mamile jasat elem madaniyatка, adabiyatка kitep düşünday koldoydu eken, okuydu eken bular al emes. Men bir jerge barsam taң kaldım. Mına dini mektep eken özü. Jalan erkek balдар okugan mektep eken da. Ушунда мени аябай чарчатты. Манаска кызыгып атышат. Манаска эми азыр ушундай суроону мен өзүм мекенимде укпай калдым да. Ушунчалык Манас качан пайда болгон, деле Манас доору кайсы, маселен ошо балдар, өспүрүм балдар 14төн 16 жашка, 17 жаштын ортосундагы балдар экен. Эми диний мектепте эмес, биздин светский мектепте ушундай кызыгуу жок да Манаска. Айтматовду ғой, түрктөр окумуш жакшы көрөт. Манас качан айтыла баштады? Манастан башка эмне деген эпосторлор бар дейт. Ушундай көздөр жайнап турат, мен ал жерде ээригип сүйлөйсүң. Мен ушундай толкундантты да. Анан бизде артта калганыбыз мени аябай өкүндүрдү. Ушул Түркияда көрүп көп. Эми мисалы үчүн андай деле мен Түркияны окуп, мурда деле баргам, бир көчмөндөр оюндарын симпозиумуна баргам элем, жана Kahramanmaraş деген талкаланган жерге, зилзала өткөн жерге. Анан эми чындыгында Түркия деле империя албетте, алар бизден барган кезинде ана чоң империя түздү да. Канчаларда трагедияларды башынан өткөрдү, бирок түздөрүп бүгүнкү күндө кубаттуу империялардын бири дүйнөдөгү. Анан бизге көңүл бөлүп кайра чакырып атат. Мына кечээ дагы Анкарада өтүп атыптыр, жанагы Садык Алахан достор катышып аткан турбайбы? Айтматовдун күндөрү деп. Ушунчалык адабиятка көңүл бөлүп атат булар. Анан биздин Түрксойдун башчысы мына Султан Раев айрыкча бизди дагы көп чакырып ушул чоң дүйнөгө аралаштырып атат да. Анан мен абдан ыза болдум ушу бизде билимден, диний билимден да артта калганыбыз. Бул белки жалпы билимден да артта калганыбыз. Аябай кызыгуу экен ал жерде. Ушунчалык диний мектепте бизде азыр диний мектептерге барсаң эмне окутуп атканын биз билбейбиз. Мамлекет деле билбейт. Аларга мен кызыгып көрдүм. Диний мектепте ошо жалпы мектепте окуткан сабактардын баары кирет экен. Көрдүңүзбү? Айрыкча Түркияда мекенчилдик, ырдаса да ырлары мекенчилдик, жалаң мекенчилдик, өзлөрүн баягы түрктөр деген сыймык бар экен да. Эми bizde lazer bolганыбыз менен каныбызда байыркы эл да. Байыркы Манастын руху, духу жашаган эл. Улуу Айтматов турат, компас боло турган. Биз эмнеге мындай андалап кеттик? Мынабу майдалап кеттик деген суроолор туруш керек да. Эми ал өзүнчө чоң сөз. Анан мен бүгүн интернетте ошол жактан да уктук, окуп аттым. Мен мынабу Камчы Көлбаевдин атылышы деп айталчы мен. Анан жок кылынышы ана менен деп. Жок атылды да. Камчы Көлбаев. Анан ушул жерде мекендештериме таң калам да мен. Ой жугуртуу эле белгилүү эле мындай журналист, блогермин деп жүргөндөрдүн белгилүүлөрү, сабаттуулары айтып атат ушу атпай анан закондун алдында көп жолу камалган ал. Кайра чыгып кетип атпайбы? Аждардын көп башындай болуп. Нырысбек анан мындай эле элге карапайым, элге кайрымдуу деп көрдүңбү? Бизде ушундай психология пайда болгон да. Ошол каралар мындай айтканда, ору айтканда бандиттер элге кайрымдуу болот имиш да. Бул атам замандан көчмөн доордо да каракчы деп айтылган. Каракчы, тоноочулар деп айтылган. Анан ошондойдон баягы эми албетте тиги мына соттордун, прокурорлордун, укук коргоо кызматкерлеринин жана калыссыздыгынан мына ошол жактан жардам сураган кишилер болгондур. Көпчүлүккө эч кандай анан ушу каракчыны жактап да сүйлөгөн кишилерге мен таң калдым да. Биздин сабатсыздыгыбызга, биздин маданий деңгээлибиздин төмөндөгүнө. Эми ал мамлекет деген мамлекет да, мамлекет өзү билет укук коргоо. Аны ташыйып жасап атабы, же Садыр Жапаровдун буйругу менен болуп атабы, мамлекет дейт. Ал мамлекеттик бийлик.
Biz kriminalный toptorgu emes, mamleketlik biйликке, prezidentlik biylикке baş ийип президенттик бийликти колдошубуз керек. Biz mamlekеттүүлүктү колдошубуз керек. Ал мамлекеттүүлүккө шек келтире турган элементтерди ал мамлекет өзү билет кандай кыларын. Атып салабы, түрмөгө камайбы, же мамлекеттин сырткары айдап чыгабы, ал мамлекеттин башындагы бийлик өзү билет, өзү каалагандай чечет. А чечет ошол бийликтин бир бутагы болгон соттор чечет. А сотторун жанагыдай канча жолу кошуп бошотту мына. Мурда деле ушундай кирип эле киргизди, анан чыкты. Бизде ушундай уй камагына чыкты. Жок эле сырдын убагында маселенде дүйнөнү билбейм эми. Дүйнөдө кандай уй камагы анан эле ден соолугуна байланыштуу болуп калат, оорукчан болуп калат. Ушинтип эле ботко болуп келбедикпи? Анан эми бүгүн ошол тескерисинче биз мамлекетке колдоо көрсөтүшүбүз керек турган. Колдон буттан алып колдоо көрсөтүш керек. Мен Түркияда көрүп келдим. Мен эми Эмил Абдыкадыр досумду абдан көп сындап жүрөм да, мына шаардын мына шаардын акыр чикири жөнүндө, айрыкча акыр чикири жөнүндө. Чынында бул эл да колдош керек да. Эл өзүбүз эмне кылып атабыз? Биз тазалыкка кандай мамиле жасабыз? Үйүбүзгө жасаган мамилени көчөгө жасашыбыз керек. А көчөдө анан жалпы коомчулукка, шаарыбызга жасашыбыз керек да. Стамбулдун борборунда да көрдүм, абдан чылым чегет экен бул жерде. Келген кеткен мускадай жайнаган эл. Чылымдын тиги эркиндик аянтчасында, мына Ататүрктүн эстелиги турган эркиндик аянтчасында ушул саат сайын тазалап турат экен. Ушунчалык чылым чеккен адамдар көп жерге таштап ыргытып атат. Ошол жерде деле ушундай маселе. Бирок ал тазалап кетүү абдан колго алынган да. Анан мен бир таң калганым адамзат өзү Улуу Айтматовдун бир айтканы бар. Жерди көрүш үчүн сөзсүз эле асманга чыгыш керек беле деген. Туптуура айтканда. Мен ушу Стамбулдагы туристтердин көптүгүнө бир чети таң калдым, экинчи четинен боору. Стамбулда көрө турган эмне Султан Ахмат мечитин мен китептен деле мына булактардан окугам, интернеттен көргөм, мен таң калган жокмун. Тарыхый мечит, чоң мечит. Мармар деңизинин бою, эл кыйма. Чындап келгенде, кечиресиздер, мен жөтөлүп калдым жолдон. Чындап келгенде, эл мына биздин жерди самап көргүсү келет. Дүйнөдө эл ошондой дем ала албай турган жерлерге барып айласы кетип, адамзаттын психологиясы ошол жанагы эле моторлуу кайыктарга, пароходдорго чакан түшкөндө абаз кылып, эми кыйын болсо жарым сааттык жерге кайра келет экен. Ошону абаз кылып дүйнөнүн эли ошо туризмди жолго коюп алышкан, жанагындай пропаганда, агитация кылып дүйнөгө чыгарганда, жарнамалап. Эми биздин жер деген эми чынында эле бейиштин жери экен. Атаң көр ичиң ачат, мына мамлекет эми ооз алып келатат, ушуну колго алып, тез жанагы жолдорду, анан мына санузел тигин маселесин маданий жактарын колго алса, биздин жерге агылып эле келгидей турист. Биздики тарых десең тарых бар, кооздук десең кооздук бар. Мен бир чакан көлдөрүнө алып барышты. Кысык көл, соң көл деген эмне деген көлдөр, сары челек, көздүн караги. Алар чекесинде баягы бүт маданий тиги бу жолдордон өтө аябай катыра салып коюшуптур, ошого эле келе берет экен. А биздин көлдөрдүн жээгине салсаң эмне деген болот эле? Ушундай салыштырат экенсиң да, биз обонуп эле кете турган жерде экенбиз. Мынандай жанагыдай элементтер жок кылып, каралар, чорныйлар, балекеттер дегенди. Тоногон келгендерди да үркүткөн, жок кылыш керек. Бул жагынан мамлекетти абдан колдошубуз керек да. Биз жай баракат басып, жай эс алып, аныстагы Ала Тоос Кудайдын дагы айтайын, ушу бейишинде болгон жер колго алып, тез эле өнүп кете турганын алдында турабыз, жолдоштор. Анан эми биз жанагы эле жаакташып эле бир болбогон эмелерге эмне деген дагы бир проблемасын айтайын. Мен мына Стамбулда көрүп таасирленгеним да. Буларда ушул мына сакчылык деген, тартип деген темирде экен. Ошо борбордо, Стамбулдун борборлорунда бүт автоматчан, жанагыдай жилет, темир жилет кийген
зоот кийген жигиттер дапдайыр турат да. Мындай берсең баягы көмбөгөн кишиге өтө эле мындай копол көрүнөт экен, мындай жүрөгүң оосуна келе түшөт дегендей. Бирок даяр турат. Баардыгына даяр турат алар. Мына тартип темирдей. Ошончо элди карап турган. А биздин жерлерде эмне деген жанагы Акаевдин убагынан бери эмне бир сөйдөгөн орай айтканда милицияны коюп койгонда. Ал физический жактан да мүмкүн эмес, бирөөнү тартипке келтире албайт. Ошон үчүн мына укук коргоо органдарына көңүл берилип жатканы айрыкча мени чындыгында ошол кубандыра турган маселе экен. Аларда абдан баягы физикалык жактан дагы сурасаң, ошолордон сурасаң жолду, жанагы келген эмелердин баардыгын эң маданияттык деңгээлде жооп берип атат. Полицейскийлер жанагыдай жоокерлер да турат, жооп берет, тартипке келтирет. Бизде ошондой даярдаш керек кадрларды. Мына укук коргоочуларды абдан кылдат даярдыктан өткөрүш керек да. А бизде сурасаң, семичке өткөндө семичке чагып отурат. Милициялар бир жерде сурасаң, семичке чагып ыргытып коюп, шунтуп турат да. Мындай маданиясыздан кутулуш үчүн бүт билимди тамырынан бери оңдоп, укук коргоосу болобу, башкасы болобу бүт тартипке келтиришибиз керек. Ал мобилдүү мамлекет биз Түркияга караганда. 7 миллиондон ашпаган элибиз бар. Муну эми азыр эл да көнгөндө, ушундай ашкалтайлыкка көнгөн, ушундан чыгыштын жолдорун бир биз дагы өзүбүз дагы жана барып келген, четке барып келгендер жөн эле жана акыр-чикирлер дүкөндөргө кирип эле бирдемелерди издей бербейт. Мен ал жердин коомдук жайларына да, мына дүкөндөрүнө, жанагы ашканаларына да кирип көрдүм. Аны салыштырганда биздики сонун экен да, биздики жакшы деңгээлде экен. Мен Түркияда көрдүм, буяка келсем салыштырсам канча арзан биздин жанагы сатып алуучу ортомчулар алар складтардан алып келет окшойт, ошол эле товарлар бизде арзан. А биздин ыйлап аткан, мен деле ошол ниетте болчумун, продукция азык-түлүк деген алда канча арзан сапаттуу экен. Эми албетте алардын жана миграцияга каршы ошол келгендер үчүн кымбат кылып койгон экен. Мына миграцияга сырттан келгендер үчүн өзүлөрүнө жөлөк пулдарды берет экен, билгизбей. Ушундай саясаттар жүргүзөт экен мамлекеттин ичинде. Бизде да ошондой мамлекеттин ичинде ошондой пенсионерлерди жана кызматкерлердин айлыктарын көбөйтүп, анан сырттан келгендер үчүн кичине өдөлөтүп коюш керек. Аны туристтер үчүн дегендей да, аны үчүн баардык шарттар түшүш керек. Ушундай бир салыштыруудан улам чыгып атат. Бизге тынчтык, ана биз тез жолго түшө турган бул жолдорду издеп асыр мамлекеттик бийлик чапчаң аракеттерди көрүп атканын биз колдошубуз керек. Аман бололу.